Сабыр менен Мурат күрөш менен машыгып, алар көп кыйынчылыктарды баштан өткөрүштү. Оор машыгуулар, жаракаттар, утулуштар. Анткени менен райондук деңгээлде алардын спорттук ийгиликтери клубтун сыймыгына айланып калды. Күндөрдүн биринде Мурат машыгуу учурунда мурдагы жаракатын козгоп алып, тизесинин байламталарын үзүп алды. Бул жөн эле жаракат эмес, анын карьерасы аякташы мүмкүн болчу. Дарыгер абдан жупуну божомол берди. Калыбына келтирүү узакка созулат. Ал эми килемге кайтып келүү ыктымалдыгы өтө төмөн. Айыгып кетишиң үчүн этият бол. Сага кароо керек. Абайлабасаң, такыр чолок болуп каласың, деп басып кетти. Муратты кайрадан кайгы оруп ала турган болду. Анын көз алдында чемпиондук наамдар, спорттогу жаркын келечек жөнүндөгү бардык кыялдары кыйрап жатты. Анын абалына чыныгы сокку болгонун түшүнгөн Сабыр досу үчүн бардык убактысын арноого даяр. Муратты колдоо үчүн бир нече ири мелдештерге катышуудан баш тартты. Клубка да мурдагыдай барбай, машыгуулар үзгүлтүккө учурап баштады. Аны байкап жүргөн Мурат досуна кайрылып: "Бара-бара менин машыктыруучум, ал тургай психологуң болуп калдың. Ар кандай мелдештерге катышып, килемдеги ийгиликтерден ырахат алуунун ордуна менин жанымда калдың. Баарынан баш тарттың досум. Сага рахмат. Мен өзүм баса ала турган болуп калдым. Сен залга бар эми?" деп досунун клубка кайтышын айтты. А Сабыр болсо машыгуунун жаңы ыкмаларын ойлоп таап, эртеден кечке алек болгон иши ушул болуп калды. Мурат кайрадан ишенимин жоготуп жатканда ага түрткү берип, колдоп турду. Убакыт өтүп, азап кайгы жана кыйынчылыктарга карабастан Мурат кайрадан мурдагы калыбына келе баштады. Ал өзүнүн күчүн сезди. Эң негизгиси өзүнө болгон ишенимин кайра алды. Ооруга багынууга, артка чегинүүгө жол бербегени үчүн Сабырга ыраазы болуп турат. Ал болбогондо эч ак эле жок болушу турган иш экенин Мурат оюнан чыгарган жок. 11 ай дегенде Сабыр досун кайра клубка алып келди. Ооруган жери айыгып, кайрадан килемге чыга турган учур келгенде, алардын машыктыруучусу: "Бул жөн гана жаракатты жеңүү эмес, бул достуктун жана берилгендиктин жеңиши болду. Сенин айыгып, кайра келишиңе жардам берген үчүн досуңа рахмат. Биз сени менен сыймыктанабыз, Сабыр", деди. Ошентип, дагы бир жылдык тыныгуудан соң эки дос кайрадан килем үстүндө. Мураттын артынан кетип калбаганда, Сабыр эч ак облустук деңгээлге чыгып калмак. Залда чогуу машыккандар ушундай кыбыр-шыбыр кылып жатканын Мураттын кулагы чалып калды. Дагы эмне дешер экен деп угуп тура берди. Байкоосунда клубдагылардын көпчүлүгү Сабырды аяп, ошол эле учурда аны жемелегендер да болду. Сабырдын мээси болсо ушунун менен убактысын өткөрүп жүрмөк беле. Бир жыл оор убакытпы? Канчалаган мелдештерди өткөрүп жиберди, деп дагы бир машыктыруучунун айтканы даанаа болду. Мурат угуп коюп тим болду. Өзүн кайрадан чоң спорт дүйнөсүнүн бир бөлүгү катары сезип турганына шүгүр кылып, майдабырат сөздөрдү кулак сыртында калтырды. Килемге кайтуу Сабыр менен Мураттын достугун эч нерсе буза албагандай сезим калтырып турду. Жада калса алардын салмак категориясы да бирдей, 60 килограмм. Көрө эмес адамга байкалат да. Күндөрдүн биринде облустук команданын курамында орун маселеси көтөрүлүп, ага Сабырдын бара турганы айтылды. Мындай кабарды уккан соң Кайсар Мураттын ою дароо өзгөрдү. Балбандарды тандап алуу үчүн атайын келген комиссия өкүлдөрүнүн бирине басып барып, акырын шыбырап калды. "Бизди сынап көрсөңүздөр, балким ал күчтүү эмес", деп жыла берди. Көнгөн адаты менен
жакшы иш кылбаганын дароо түшүндү. Карандай жалгыз досу үчүн кайра кыянатчылык кылып жатканына өкүнүп, Сабырга каршы чыкпай эле коеюн деп калды. Бирок напсине тыя албай, чечүүчү турнирде Сабырга каршы чыгуудан баш тарта албады. Аңгыча комиссия өкүлү 60 кг салмакта Сабыр менен Мурат күрөшөт. Ким утса облуска ошол өтөт деп жарыя кылды. Облустук курамга киресиң деген кабарды угуп калган Сабыр дагы кызыгып алган болчу. Ичинен Мурат, сен белдешке чыкпай койсоң болмок. Дагы оорутуп албасаң экен деп досун аяп жатты. Күрөш катуу жана бирдей болду. Бирок чечүүчү учурда Мурат ар-намыс кодексин бузду. Тыюу салынган ыкманы колдонуп, Сабырды жарадар кылды. Мыйзамсыз сокку менен сүзүп, досын жыгытты. Мурат чемпиондук куруна алды. Эл кубаттап турду. Бирок ичинен досунан эле эмес, өзүнүн да утулуп калганын сезди. Чогуу машыгып жүргөн досторунун бири Данил Мураттын жеңиши туура эмес болгонун айтканы менен аны калыстар тобу уккан жок. Сен эмнени билмек элең дегенсип. Мурат жеңди. Облуска жолдомо алды. Данил Муратка келип, сен жеңишке жеттиң, бирок досуңдан айрылдың деп шыбырап кете берди. Сабыр спортту биротоло таштап кете турган болду. Ал эми Мурат чемпион болуп, бирок жалгыз калганын түшүндү. Эми төшөккө жатуу кезеги Сабырга келгендей. Жаракатынан айыгууга көп убакыт талап кылынып, карьерасы бүтүп калгандай сезилди. Көңүлү калып, өзүнө да, досуна да ачууланды. Данил алардын орток досу, бирок акыйкаттык болбогонуна ал да ачууланып, сен али сынган жоксуң, мен сага килимге кайтууга жардам берем, деди. Жаракат алып, ооруканада жатып калганын уккан Мураттын апасы Сабырдан кабар алганы келди. Уулунун олку-солку мамилеси үчүн кечирим сурап, Мураттын кыянатчылык кылганын айыптап отурду. Кылгыр үнү менен, Сабыр уулум, сен кол сунбаганда Мураттын тагдыры кандай болор эле? Ал мага табышмак. Сенин койгон ашыңа ал таш менен жооп кылыптыр. Эми бешенеге жазганын көрөт. Сен сабыр кыл. Сени жараткан колдосун. Шыпасын берсин. Омин деп батасын берип чыгып кете берди. Мурат кыялдангандарынын баарына жетти. Медальдар, атак, даңк, таанылуу, бирок анын жан дүйнөсүндө күнөөлүү сезим кемирип турду. Ал Сабыр менен бир нече жолу сүйлөшүүгө аракет кылды, бирок ал унчукпай гана бурулуп кетчү. Данил дос гана эмес, устат да болуп калды. Ал Сабыр үчүн жаңы стратегияны иштеп чыгып, аны калыбына келтирүүгө жана жаңы күчкө ээ болууга жардам бере баштады. Бир нече айга созулган оор машыгуу, азап жана күмөн саноолор Сабырды катуулатып, кайра килемге чыгарды. Чемпионаттын күнү да келди. Тагдыр аны Мурат менен жолуктурду. Баары өткөндүн кайталанышын күтүшкөн. Бирок Сабыр Данилдин жардамы менен башка, мурдагыдан да тажрыйбалуу күрөшчүгө айланган болчу. Килемге Муратты жек көрүү менен чыгып, аны жеңди. Чыккынчылыкты жеңди. Чыныгы күч бул өзүңө болгон ишеним экенин далилдеди. Мелдештин калысы жеңүүчүнүн колун жогору көтөрүп жатканда Сабыр Данилди карады. Ал досу болбосо бул жеңиштин болушу мүмкүн эмес эле. Жылдар өтө берди. Данил машыктыруучу катары Сабырды республикалык мелдешке даярдап жаткан. Бир күнү Мураттын кырсыкка кабылганын угуп калышты. Анын жашай турган өмүрү аз эле калганы, ананда бир эле суранычы Сабырдын келип кетүүсү экенин дарыгерлер Сабырга телефон чалып айтышты. Мурат
унасын башкара албай КамАЗдын алдына кирип кеткен тура. Сабыр менен Даниле көтең көпкө келгиси келген жок, бирок акыры Мурат жаткан бөлмөгө кирип келишти. Мени кечир. Мураттын үнү алсыз чыкты. Ушунча убакыттан бери айткым келди, бирок айта албадым. Сабыр унчукпай калды. Бир кезде эң жакын досу болгонун, анын чыккынчы болуп кеткенин эстеп, мен ооруп жатканда бир жолда басып койгон эмессиң, эми менин ордумда өзүң жатасың деп ичинен айтып, алсыз жаткан Муратты карап тура берди. Өлүп бараткан Муратта эми наам да жок, даңк дагы жок. Акырын чыккан үнү менен: мени кечире албасыңды билем, бирок мен азыр өкүнүп турам. Баарын кайтарып алгым келет, бирок кантип мен кеткени калдым окшойт. Мени кечир, жеңилдеп кетейин деп шылырады. Сабыр болсо үшкүрүп алды. Ичинде карама каршы сезимдер курчуп, бирок акырында: кечирбеске айла барбы? Мен сени кечирдим. Сен дос бойдон калганыңда гана жеңиштин баары, медалдын баары экөөбүздүкү болот эле го. Сенин айыңдан мен ата болуу бактысынан ажырадым. Мен ата боло албай калдым. Бала жытын жыттай албай калдым. Сенин айыңдан бешенеге жазылган ушул окшойт. Эми кетүү саты жакындаганын сезип жаткан болсоң, мен сени кечирдим. Баарыбыздын барар жерибиз ошол жак деп сөзүн токтотту. Мурат менен коштошуп, оорукананын коридору менен чыгып баратышканда, дарыгерлер Мурат жаткан бөлмөгө чуркап кирип кетишти. Кыязы, өмүр токтогон окшойт. Сабыр сыртка чыгып, башын асманга көтөрдү да: бирок унута албайм деди. Бул баянда чыныгы достук, күч кубаттын жана шык берүүнүн булагы боло ала турганын айткым келди. Баары жоголуп бараткандай сезилген учурларда достун колдоосу канчалык маанилүү экенин айткым келди. Акыреттик достордон болгонду Аллахым насип кылсын.